көлдүн суусу жайкы сезонго карата текшерүүдөн өтүп, элге зыян келтирчү химиялык заттардын жоктугун аныктоо иши жүрдү. Мындай текшерүү жылына 2 жолу жүргүзүлүп, жыйынтыгы дайыма оң чыгаарын эксперттер билдиришет. Анткени суу өзүн тазалоо касиетине ээ. Жалпысынан айта кетсек, өзүңүздөр билесиңер, адамдар көптөгөн элдер көлгө түшүп аткан учурда, көпчүлүк учурда өзүнүн аркасынан тазалабай кеткен учурлар көп байкалат. Ошол себептерден эле көлдүн тегереги булганычка, таштандыларга толуп кеткен эле болбосо, суунун составы эч качан өзгөргөнүн ушул күнгө чейин мен байкап келген эмес. Жайкы сезонго даярдык көрүлүүнүн алкагында суунун курамын гана текшерип коюу жетиштүү эмес. Эс алууга келген жарандар убактылуу жашоочу баш панеги тыкыр көзөмөлдөн өтүүсү зарыл. Ысык көл облусунда жалпысынан 169 эс алуучу жайлар бар. Текшерүүнүн жыйынтыгында 18 пансионатка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, 10 чактысына ишмердүүлүгүн улантууга рухсат кагазы берилген. Калган пансионаттарга талапка жооп бербеген бөлүгүн оңдоодон өткөрүү талабы менен 15-июнга чейин убакыт берилди. Өзүңөргө билгендей эле баары эле ушу салкын суулар боюнча эле негизи эле неме эмес беле, эң чоң маселе эмес беле. Буюрса болсо азыр мына пансионаттардын көбүнчөсү эле жаңы технологиялардан жаңы жана немелерди ачысын сооружениялердин баарын салып атышат. Ошол жана көп объемдо салган менен жанында пансионаттар болсо ошолордо кошумча болуп ушул жака кошулуп атышат. Буюрса иш ошол жагынан жакшы жүрүп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр биз пансионаттардан, эс алуучу жайлардан чыккан саркынды сууларды тазалоочу аппараттын үстүндө турабыз. Бул аппарат күнүнө 400 куб сууну тазалап чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Тазалап чыккан суулар бакчаларды сугарууга жана башка талаа иштерине жумшалат. Ал эми 2016 жылы Ысык көл облусундагы талапка шайкеш келбеген 12 эс алуучу жайы жабылган. Бүгүнкү күндө эскертүү берилген жайлардын басымдуу бөлүгү ишин улантып келүүдө.